Assalamu alaikum, урматтуу Чабан YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга айылдан ысык салам деп бүгүнкү Чабан жашоо жаңышында эле видеону баштайлы. Урматтуу туугандар, бисмилля деп бүгүн кандай видео тартылат ошол тууралуу кысача бир айта кетейин. Алыста жүрүп, анан жаштык кезде мындай нерселер бар, билесиздер. Так, бул колду көргөзбөй эле коеюн бүгүн. Алдыңыздарда муну конек деп коет бизде. Бир аз TikTok, Instagramга салсам, ошол жакта бир аз резонанс деп коет экен мындай. Бир аз талкуу жаратты. Кээ бир жерде мындай дейт, андай дейт депчи. Бул бизде конек деп коет. Онон да алып туруп кондучу. Бул койдун көңү. Кой, эчки аралашкышында турган ошолордун көңү. Анан чөп тууралуу сөз кылып тур адамдар. Чөп Кудайга шүгүр, эми былтыркыдан билбейм, былтыр неме бир аз нерден киргизип жаңыладым, ошо нерден ошол жерге чейин быйылкы ичинен арака ич алынган, только кышында себеби мына беттерин алып койгондойн бияктан жамгыр бияктан жайт, биздечи бияктан бияка жаганда просто тамбашыны бир аз неме кылып коет, ошон үчүн бул чекелер көбүнчө алынбайт. Ошол эле бул жак толду. Аз Кудайга шүгүр, былтыркы чөп мына беркилер. Ошол жерден киргизип, ошо ичи бир аз оюлган. Ошол жактан толтуруп чыктык. Экинчи жактан чөп мына быйылкы мына тамбашыга. Нерде саман бар эле, саманды реклама кылып отуруп бир кыйла эмес, бир кыйла эле сатып бердим азыр. Местасын көргөзөм. Бу жерди дагы азыр тазалайм. Бүгүнкү жумушта ушул жерде бар. Калган саманды мына жарылган көбүнчөсүчү. Ушунда көргөзүп берейин. Көрүлгөн. Так, мына саманды өзүм көргөзөйүн деп өзүм бир аз жүдөп калдым, ачыгын айтайын. Сакал алын элек дегендей, только билбейм, бир аз арамзачылык кээде кармайт эми, сиздерде деле ошондой болсо керек. Жатам, турам да сакал алгым келбей ушинтипчи. Бирок алам бир аздан кийин, Кудай кааласа. Ушул местаны бошотуп азыр. Биякта так саман аличкениме алып, бир берге дагы чөп толтурам, Кудай кааласа. Ошол жерге чейин чөп мына саманды ичкери алып кирип коем туугандар. Айылда чабан жашоо ушундай. Бирок ага чейин деген жер бар да. Бүгүн азыр көң чаап атабыз. Алыстага жүргөндөргө эме кылайынчы. Сагынычын бир аз жазайын. Мияктарды чабыш керек, такыр эле кол тийбейт чапканга делечи. Анан деген жер бар. Кудай кааласа эми чабылат. Азырынча мол тарап мына. Азырынча ушул жак чабылып, бети алынып, түбү тазаланып келет дегендей. Аста секин кыбырап атабыз. Мен штатим бар эле, штатип ал шаарда калып кеткен. Шаарга барып алып кеш керек эле. Өткөндө 1-2 ай шаарда жашоо кылдым эле, ал жакта эле Кудай кааласа. Мүмкүнчүлүк болуп калса барып контент кылабыз аякта дагы. Шаардын четтерин полный неме чөө түркүлөр бар болсо керек деп, себеби шаардын четинде камыштар эле бар. Ошол жактарды бир аралап, жанагы чоң сай бар, Көгарт сай деп коет. Сайды бойлоп балким чөөлөр бар болушу мүмкүн. Ошол жакты бир аралап, Кудай кааласа быйыл мүмкүнчүлүк болуп калса жакшы контенттерди кылабыз дегендей. Ага чейин азырынча данный момент бизде чөп бүтүп калды. Кудайга чөптү бүтүп. Анан колдон келишинче жаңы бир контенттерди тартканга аракетти кылабыз. Озурук салбай жөнөдүм. Бир досум чаап көрүптүр. Калкач кетсе азыр өзүмөн көрөм. Озурук салбай эле кеткан. Бир досум чаап көрүптүр. Но неме деген жер бар да. Тайгандардын бир сырын айтты эле бирөө, азыр ошол нерсени
бас. Ошол нерсени азыр билдим. Кайсы убакка чейин жаш күчүк, кайсы убактан өткөндөн кийин уже күчүнө кире турган мал бирөө айтты эле. Ошол нерсени азыр бир аз азыр байкадым. Айырма болот экен да буларда да. Мүнөзүнө карап. Бас. Жүрүш тупатына карап. Айырма болот экен. Чыкса таласа тартайын десем, ит чыкпады азыр. Ит чыкканда тартып коет элем талашкандарды. Чыгып аркандап жүрөйүн азыр. Атты аркандап жүрөйүн. Бир досум чыгарды. О, шоколад балык кирип барат ошо муртка. Görüşkünçü gözdürüne. Алдын камерамен тартканга да үйрөнөрөйүнчү. Азыр мен жалаң арт камерага үйрөнгөм да, кол менен кайрып нары беречи. Штайт катары пайдаланып. Жок, штайт эмес жанагы не да коет. Амортизатор эмес, бир нерсе да коет. Стабилизатор да коет. Азыр эми ушуга үйрөнүш керек алды жагыначы. Бул жагы мен тарткан оңой болот. Өзүм мындай көрүп жүрмүн. Мен азыр мыяктардан уже көзүм кетти. Мыяктардан уже камерага турган келип атат да. Видео тартышында эле өзүнүн эрежелери болот негизичи. Жакында ойлоп кетем кээде. 3 жылдык мээнетти бириктирип туруп неме кылсамбы депчи. Так. Курс алсамбы деп себас. Курс алгандар яман көйүп кетти, курс алгандар азырчы. Мени үйрөтөм деп түрдүү нерсени үйрөтөм дегендер көп го. Мен деле ошондой алып ачып болуп кетсемби деген ой болот экен. Маселе анда эмес мондар. Маселе короче, YouTube тармагын тууралуу кичине бөлүшүп кетейин. Бүт тарабын изилдеп тажрыйба алып чыктым, бирок бир нерсени түшүнбөй атам да азыр. YouTube менен иштешкен кокус азыр ушул акелер, достор көрүп аткан болсо, плюспу комментарий калтырып койсоңор жакшы болот эле. Себеби сурай турганым ошо бир нерсени түшүнбөй атам да. YouTube'да 4 ай аралыгында катуураак аракет кылгам. 4 ай болду. 4 айдан YouTube'дун жакшы эле өзүмө керек нерсесин изилдеп чыгып, бирок бир нерсесине түшүнбөй атам да. Кыла албай атам анычы. Эң акыркы жанагы учуна чыгайын деп чыга албай атам тырышыпчы. Эгер ошондон чыккан болсом, ошол жергечи чыгышка жардам берген инсандар болсо жакшы болот эле. Сөзсүз жөн эмес, эгер курбун бер десеңер кубанысын деле берем. Айрыга чыккандан уже Кудай кааласа нар жагын ошо элдер менен элдер менен бөлүшөм туугандар. Элдер менен бөлүшөм азыр. Кудай сактады го. Баш озурук салбай койдум эле да. Энке отко берилип кетти булам. Эт немеден бери көлөкөдө турат эле да.